Мына мисалга алса, үйүңөрдө кирсең эле башың аарыбайт, кускуң келет. Үйүңдүн ичинде кирсең уйкуң келет, уйку эле басат. Чарчап атасың, бир нерсе атасың. Эмне кылыш керек десе, мына дагы эле боо стакандагы, буга көз тийме болду. Мына момундай эле эмеге стакан аласыңар. Ошол эле мынакей улуу кудуреттүү Алла Тааланын сөзү болгон аятыл курсини 4 жолу окуйсуң. Үйлөбөй эле кой, жөн окуп кой дагы. Анан колуң бисмилла, өзүң дараттуу болгонуңуз жакшы. Макул аял эркек кыла берсе болот. Бирок жанагындай этек кечип койсоңуздар, айтылбаш керек болуп атат да. Ошондой аялдан оорусу болгон болсо андай кылбай эле койсун. Макулбу? Анан эгерде башыңыз ооруп, чарчап турсаңыз да кылбаңыз. Бодрый болуп турганда, күчтүү болуп турганда, курсагыңыз ток болуп турганда, анан бисмиллахир-рахманир өзүңүзгө жанагындай бир аз эки рекет намаз окуп калсаңыз анда бетер сон болот. Же болбосо балким жанагындай аят курсы менен жуунуп алган болсоңуз сон болот дегендей. Анан акыры мындай кылып колуңду салып туруп эле бурчтарга, үйдүн бурчуна эле, 4 бурчуна эле бисмилла ички канча комнат болсо, ар бир бурчуна төгүп койсоң, төгпөй эле мындай. Мен чачып коюш керек болду. Hazreti Усман радhiyallahu anhu айткан. Ошентип үйүнө кирип чачканда Абдурахман ибн Ауф кеңечип калат. Сен эмне кылып атасың десе, мен бардык бизге жаманчылык кылуучулардан сактаныш үчүн ушуну кылдым деп атат. Бизге пайгамбардын сүннөтү сүннөт, сахабалардын да сүннөтү сүннөт болчу. Мына ушундай кылып койсо, үй тазаланып калат экен. Түшүндүңүзбү? Машалла. Түшүнбөгөндөйү көрүп атасың да. Мындай бир кичине мындай спокойно туруп калсаңар, түшүнбөй табы деп атпайм. Машалла.